Биз вуздагы коррупцияны жок кылмайынча биз эч качан жакшы сапатка жетише албайбыз. Себеби ошол эле мектепте иштеп жаткан мугалимдердин дипломуну, ошол эле ар кандай тармакта, ар кандай ишкана компанияда иштеп жаткан биздин кадрлардын бүт баары ошол жактан келип билим алып жатышат. Баарыбыз билебиз, бүт экзамендери башкасы акчага сатылып атат да. Мен ойлойм, эгерде биз вуздагы коррупцияны жок кыла алсак, ошондо биз жакшы сапатка жетишебиз. Бул бир. Экинчиден, сөзсүз түрдө айлык акы көтөрүлүп атат ансыз деле мектептерде. Бирок вуздардагы айлык акына карашыбыз керек да. Биз жана коррупцияга эмнеге адам баласы барат? Бул бир гана ошол мен бир себептердин бири бул ошол айлык акынын аздыгы да. Эгер биз жакшы татыктуу айлык акыны коюп берсек, ошондо ушундай студенттерден акча алган, жыйнаган учурлар болбой калышы мүмкүн да. Андан сырткары мен ойлойм, ошол вуздардагы коррупцияны жок кылыш үчүн биз жанагы мектептерде ОРТ деп тапшыртпайбы? Ал чыныгы ачык, айкын, ар бир бала өзүнүн билимине ошол жактан деңгээлин көрсөтүп берип атат да. Эгерде биз жогорку жайларда деле ошондой системаны киргизсек, ар бир квалификация ошол өзүнүн багытына жараша, эгерде жогорку окуу жайлары ушундай тесттерден өткөрүп, студенттердин билимин аныктап тактап турса, кандайдыр бир деңгээлге тапша албаса, жалпы студенттердин саны ошол вузду жаап салуудагы маселесин ушундай бир критерий менен системаны киргизсе, ошондо ар бир эле вуз өзүнүн билим сапатын жогорулатуу, сабак билим берүүдө жана балдардын ошо билимге умтулуусуну мындай эметишип, өздөрү контролго алып, ошо кызыгышмак да. Кандайдыр бир ушундай азыркы кезде аккредитация болуп атат, бирок бул деле мындай ачык айкын эмес, мындай сатылып калышы бар деген күмөн бар да. Ошондуктан жанагы ОРТ сыяктуу эле ушул системаны бул жака киргизүү керек деп ойлойм да. Эң билим берүүдөгү биздин мисалы үчүн диплом сатып алган балдар кантип мектептен математика сабагын бериши мүмкүн? Макул теги кыргыз тили, орус тили мүмкүн сабак бере алат, бирок жанагы илимий предметтерди бере албайт да. Ошондон биз аябай аксап атабыз да. Диплом сатып алган бала кантип окутат? Чоң маселе да. Баары ушул бири-бирине байланышкан да.